Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Сизди интернет бизнес Фаберлик проектісі менен таныштырып кетсек, жана Бриллианты командасы сунуштаган сонун күчүлүктөр менен таныштырып кетсек. Сиздер менен Мирлан Батырханов. Кадимки мына Фаберликти сунуш кылганда сиз эмнени элестете десек, көпчүлүк учурда бул сатып заказ алып пайда көрүш керек деп ойлойсуз. Ушул гана мүмкүнчүлүктү көпчүлүк адам билишет. Жана элдер менен элдерге товар сатып, товар сунуш кылып пайда көрүш керек деген гана вариантты билишет. А бирок андан тышкары сонун башка мүмкүнчүлүктөр да бар. Андан чоң акча алып келчү мүмкүнчүлүктөр бар. Муну көпчүлүк адам биле беришпейт. Ошол жөнүндө таныштырып кетсек. Бул интернет аркылуу кардарлардан группа түзүү. Жана сатып иштөө керек эмес бул жерде. Сиз интернет аркылуу көптөгөн адамдарга сунуш жөнөтүп отуруп, аларга онлайн консультант боло алат экенсиз. Продукция жөнүндө онлайн консультант, компаниянын продукцияларын арзандатуу менен белектерди алуу боюнча, жана кошумча иштеп пайда көрүү боюнча, жана кошумча интернеттен иштеп отуруп акча айлыктарга чыгуу боюнча онлайн консультант болуп иштеп отуруп, өзүңүз дагы акча табуу мүмкүнчүлүгү бар. Ушул жөнүндө көбүрөөк айтып таныштырып кетсек. Бул онлайн система бир гана Бриллианты командасында бизде гана бар. Азыркы учурда кыргыз тилинде толук сиз үйдөн отуруп иштеп 50 миң, 60 миң сом айлыктарга чыгуу үчүн толук шарттарды биз гана түзгөнбүз азыркы учурда. Ошол себептен биздин команда менен иштөөгө аракет кылабыз. Мына азыркы учурда биздин командада канчалаган адамдар интернетте үйдөн отуруп же жумушунда отуруп, кошумча иштеп отуруп, жакшы 30 миңден 50-60 миң, эң жогорку деңгээлдегилер 100 миң сомго чейин акча таап атышат. Сизде да ошондой шанстар бар. Мына көпчүлүгү арасында көпчүлүгү декретте отуруп акча таап атышат. Баласы менен отуруп, мына. Бошогон тексттерди сиз сизге жөнөткөн адамдан жөнөтүп койчу деп таанышып окуп чыксаңыз болот. Ар бирин аябай сонун укмуш окуялар көп бул жерде. Сизде арасында сизге окшогон адамдар көп деп ойлойм. Студенттер да бар, кожокелер да бар, офисте иштеп жүрүп, айлыкка иштеп жүрүп баштагандар да бар, ошондой эле студент кезде баштап ийгиликке жеткендер да бар. Бул эми мына ар кандай мына көптөгөн интернетте иштеп отуруп ийгиликке жеткен адамдарды мына дагы ийгилик окуяларына мына мисал. Мындай окуялар аябай көп, арасында мына көрүп атасыз, оронуп ислам динине жакын адамдар дагы ушул бизнесте иштеп акча таап атышат үйдөн отурушуп. Эми биздин сунуш эмнеде? Өзүңүз үчүн алыңыз, өзүңүз үчүн үйдө ансыз деле сиз керектелүүчү, ансыз деле сиз башка дүкөндөрдөн алып туручу продукцияларды алып баштайсыз. Бул эмнелер болушу мүмкүн? Шампуньдар. Мен ойлойм, үй бүлөдө баары тең башын жууп турса керек, бир жумада бир эки жолу жууп турса керек. Мына биз ушундай продукция менен иштейбиз. Россиянын атактуу мына Фаберлик фирмасынын өндүргөн таза, жогорку сапаттагы продукцияларын колдонобуз. Шампуньдар, мына бюджетке ылайык, адамдардын чөнтөгүнө ылайык эки түрдүү шампуньдар бар экен. Эки түрдүү, 4 түрдүү, 5 түрдүү сериялары бар. Мен мисал үчүн эки гана сериясын көрсөтүп атам. Мына бюджеттик версиясында 79 сомдон тартып 130 сомго чейин экен. Ал эми кымбатыраак, жакшыраак шампуньдар, күчтүүрөөк шампунь болсун дегендерге 150 сомдон тартып 220 сомго чейин бар экен. Тиш пасталар мына 80 сомдон 79 сомдон баштап 120 сомго чейин, жана 79 сомдон баштап 150 сомго чейин бар экен. Түрү бар, ар кандай түрлөр бар. Мисалы үчүн мен кадимки дүкөндөн пасталарды алып колдончумун мурун, жана Фаберликти колдонуп, экөөнү тең салыштырчумун, кээде дагы деле атайын салыштырыш үчүн колдонуп турам. Мисалы үчүн Фаберликтин тиш пастасы менен жууганда мен жакшылап 3 күндө жакшылап жууганда мен тишим таза жүрөт. Түштөн кийинге чейин. Ал эми эгерде мен 5 күн жуучу болсом, анда эртеден кечке чейин жылмакай болуп таза болуп жүрөт. Ал эми дүкөндөн кадимки мен атактуу эле фирмаларды колдонуп жүрдүм. Андай эмес. Мисалы үчүн мен 3 мүнөттө жуучу болсом, эртеменки тамак жегенден кийин жылмакай болбостон ар кандай нерсе пайда болуп калат. Ал эми 5 жуучу болсом, түштөн кийин башталат ошол нерсе. Жууп тазалоочу каражаттар, экологиялык таза, ден соолукка зыяны жок. Мына идиш жуугуч каражаттар, кир жуугуч каражаттар, көпчүлүк биз колдонуп жүргөн кадимки дүкөндөрдөн алган каражаттардын көпчүлүгүндө зыян нерселер көп колдонулат. Ал эми Фаберлик атайын экологиялык таза, ошондой зыяны жок каражаттарды чыгарууда. Бул жаңы Европадан келген, бизге келген тенденцияны Фаберлик бизге чыгарып берип атат. Ушундай продукцияларды колдонсоңуз болот. Ошондой эле освежитель воздуха, кухняга керектүү көптөгөн самын, памын жана башкалар бүт бар экен, освежитель воздуха ошон. Да каражаттардын бири мына самын, биз дайым самын жуунуу үчүн атайын гелия душаларды алып турабыз, мына 39 сомдон баштап 55 сомго чейин экен, жана 95 сомдон баштап 140 сомго чейин экен. Мына ансыз деле дайым эле бул каражаттарды колдонуп жүрөсүз, дайым эле алып жүрөсүз, башка дүкөндөрдөн ансыз деле аласыз. Бирок Фаберликтин гелия душасы менен самындар аябай сапаттуу, көпкө чейин эзилбей турат. Кадимки самындар эзилип кетсе, бул эзилбей жакшы турат. Жана жыттары укмуш сонун. Гелия душалары болсо концентрат, көпкө чейин денеңизде турат, өзүңүздүн денеңиз аябай сонун жыттанып жүрөт. Жана концентрат болгондуктан 320 мили болгону менен 500-600 милиге барабар. 500-600 мили сиз дүкөндөрдөн, базардан алсаңыз ошондой эле келет. Ошондой эле акчага келет. Жаш балдар үчүн, өспүрүмдөр үчүн атайын каражаттар бар. Мына бойдокторду кетирүү үчүн жана ыйлатпай турган атайын шампуньдар, жаш балдар үчүн атайын ачуу эмес, таттуу даамдагы тиш пасталар жана ошондой эле гелия душалар, дезодорант жана башкалар бар экен. Мына ушулардын баарын ансыз деле үйдө алынып турат, ошолорду алганча бизнес кылсаңыз болот экен.
Эми кандай бизнес кыласыз? Мына өзүңүз үчүн ала баштадыңыз. Аны сиз деле башка дүкөндөрдөн алчу элеңиз, ошону өзүңүз үчүн алып, арзандатуу баада алып, белектерди алатасыз ошол алганыңыз үчүн. Ошол алганыңыз жөнүндө интернет аркылуу реклама жасай баштадыңыз. Кааласаңыз продукция жөнүндө, кааласаңыз иш жөнүндө реклама кыла баштадыңыз, кааласаңыз арзандатуу белектер жөнүндө айта баштадыңыз, интернет аркылуу. Атайын сунуш тексттер бар бизде, ошо сунуш тексттерди сиз Одноклассники, Facebook, Instagramдан баракчаларды ачып алып, эгерде Россияда болсоңуз ВКонтактеден баракчаны ачып алып, адамдарга сунуш жөнөтө баштадыңыз. Сунуш жөнөтүп отуруп, арасынан кимдир бирөө кызыгып отуруп, кимдир бирөө кызыкпай атып, команда түзүлөт жана структура, группа түзүлө баштайт. Көптөгөн адамдардан турган группа түзүлөт. Ошол группада адамдар да өздөрүнө арзандатуу менен алса болот экенин билип, белектерди алса болот экенин билип, жана Фаберликтин продукциялары өтө сапаттуу экенин билип, көптөгөн адамдар өздөрү үчүн ала баштайт. Ошолор алган эсебинен компанияга акча түшө баштайт. Сизге компания өзүнө түшкөн пайдадан бөлүшүп айлык төлөй баштайт, мына. Анан ошол айлык ала баштадыңыз, алгачкы 1000 сом, 2000 сом айлыкты алып сүрөткө тартып мына реклама кыла баштадыңыз. Муну көрүп, дагы да ошол ишенбеген адамдар же жаңы келген адамдар сиздин чындап акчага жеткениңизди көрүп, умтулуп дагы өздөрү айлыкка чыкканга умтула баштайт. Сиздин ишиңиз болсо аларга жардам берип, аларга өз билгениңизди үйрөтүп туруп. Алар да иштеп отуруп, команда менен иштеп отуруп, сиз чоң оборотторго чыга баштадыңыз, жана сизге чоң айлыктар чыга баштады. Мисалы үчүн 30 000, 50 000 акчалар чыга баштады. 30 000, 50 000 же 20 000 алганыңызды көрүп, адамдар дагы да кызыгып көбүрөөк иштей баштады. Жана сиз аларга жардам берип отуруп, өзүңүз 100 000, 200 000 айлыктарга чыксаңыз болот экен. Бул боюнча сизге көбүрөөк Фаберликтин маркетинг планы аттуу видео бүт толук айтып берет. Ошол жерден көрүп түшүнүп алсаңыз болот. 20 мүнөттө гана эрейт. Эми ушинтип мына катты алдыңыз, өзүңүз үчүн мына ар бирин толуктап айтып кетели. Мына өзүңүз үчүн катты алып алганда сизге 1000 сомдон баштап 1800 сомго чейин продукция каталог баада алганыңызда жаңы жазылганда сизге жаңылар үчүн, жаңы жазылгандар үчүн белектер болот. Мына ар кайсы каталогдо булар өзгөрүп турат. Бул боюнча сиз наставнигиңизден толугураак маалымат алып алсаңыз болот. Азыркы каталогдо кандай акция болуп атат деп. Бул жаңы жазылгандар үчүн. Андан соң шак белектер деген каталогдо акциялар бар. Ошолорду да көбүрөөк түшүнүп билип алсаңыз болот. Каталог сайын белек алып турсаңыз болот. Ошондой эле бонус балдар деп коет. Бонус балдарды да пайдаланып, өзүңүзгө топтогон бонус балдарга белектерди алмаштырып алсаңыз болот. Бул мисалы үчүн Мегаком Билайнда биз бирдик алып турган үчүн бизге балдарды берет. Ошо балдарды биз минута же интернетке алмаштырып колдонсоңуз болот. Мына дал ошондой Фаберликте да ошондой система бар экен. Башка дүкөндөрдө мындай система жок, Сиз дайым продукция алып турганыңыз үчүн сизге балдарды бербейт, балдарды сиз продукцияга алмаштыра албайсыз. Ал эми Фаберликте ушундай мүмкүнчүлүк бар экен. Эмне жасаш керек? Негизинен сиз мына уюлдук телефонду же компьютерди алдыңыз, мына өзүңүз үчүн ала баштадыңыз да, эми ишти баштадыңыз. Уюлдук телефонуңузду алып алып, же компьютерди алып алып, интернетке кире баштайт экенсиз. Интернетке кирип, мына социалдык тармактардан баракча ачат экенсиз. Однокласникиден бир нече баракча, Facebook'тан бирөө, экөө, Instagram'dan айталы экөө үчөө ачтыңыз. Ошентип ар бир баракчаңыздан көптөгөн адамдарга дружба жөнөтүп, сунуш жөнөтүп, тексттерди, сообщенияларды жөнөтүп баштадыңыз. Каттарды, даяр тексттер бар. Мына аны сиз наставнигиңизден алып алсаңыз болот. Кызыккандардын сообщение жөнөткөнүңүздө баракчага аркылуу көптөгөн каттар жөнөткөнүңүздө арасынан кызыккандар чыга баштайт. Кызыкпагандар да болот, кызыккандар да болот. Кызыккандардын телефон номерин алып, алар менен сүйлөшүп, аларга видео жөнөтөбүз экенсиз. WhatsApp'тан же телефондон сүйлөшүп. Сүйлөшүш боюнча, аларга кандай суроолорду бериш боюнча, кантип алардын телефонун алыш боюнча атайын үйрөтүүчү видеолор бар. Жана аларга ушул ишти айтып берчү, мына мен сизге айтып берип аткандай ушул видеону жөнөтүп койдуңуз. Алар да видеону көрдү, кимдир бирөө кызыгып кошулду, кимдир бирөө кошулбады. Кошулгандар менен бирге иштеп отуруп, мына сиз команда пайда болот экен. Анан кээ бир сиз үчүн кыйын болгон адамдардын номерин кураторго бердиңиз. Сиз сүйлөшө албадыңыз дейли, көптөгөн ыңгайсыз суроолорду берип атат. Ошол адамдардын номерлерин кураторго бердиңиз. Же ошондой эле өтө тартынча уялчак болсоңуз да, убактылуу сиз өзүңүзгө ишенгиче кураторго бердиңиз, куратор сиз менен иштешкен жардам берди. Ана адамдар мына пайда болду, ошол адамдар өзү үчүн ала башташты. Мына өзү үчүн ар кандай белектерди алыш үчүн арзандатуу бар экен, 20% арзан койко экен деп көрсө мен базардан да дүкөндөн арзан болот турбайбы деп биздин интернет дүкөндөн, сиздин интернет дүкөнүңүздөн алар ала баштады. Каталог менен заказ алып иштей баштады кимдир бирөө, арасында кимдир бирөө мына жакшы продукция экен деп тааныштарына көрсөтө баштады, мактай баштады, анан кардарлар заказ бере баштады. Кимдир бирөө атайын сатууга чыга баштайт, пайда көрөйүн деп, кимдир бирөө өзүнөн өзү эле продукциясы жакшы экен деп бактай баштаганда адамдар ага заказ бере баштайт. Ошентип заказ топтоло баштады. Анан шактарга катыша баштады. Мына 3 түрдүү группадагы адамдар болот. Кимдир бирөө өзү үчүн гана алат, кимдир бирөө заказ алып иштейт көбүрөөк, кимдир бирөө группа түзүп, сиздерге кошуп, группа түзүп, онлайн консультант болуп, онлайн иштеп акчага, айлыкка чыгышат. Ушинтип 3 группа менен иштеп отуруп, мына сиздин группаңызда ар кандай адамдар менен иштеп отуруп, сиз жакшы айлыктарга чыга алат экенсиз. 3 вариант тең сизге товарооборот соода берет. 3 вариантты тандаган адамдар тең сизге товарооборот соода берет экен. Ошол сооданын эсебинен мына сизге акча түшөт. Мына соода болду, Фаберлик компаниясына сиз ушул өндүрүшкө, заводко сиз анын товарларын өткөргөнгө жардам бердиңиз. Муну үйрөнүш үчүн бизде атайын видеолор бар, сабактар бар, ошолорду көрүп үйрөнүп алдыңыз. Наставник менен бирге иштешип отуруп, мына
андан колдоо көрүп отуруп, андан сабактарды көрүп отуруп, анын айтканын жасап отуруп, сиз жакшы акчаларга чыга баштайт экенсиз. Фаберликте группаңыздын соодасы үчүн сизге компания айлык төлөйт. Ага Фаберлик компаниясына пайда түштү, ошол пайдадан сиз менен бөлүштү. Мына ушул сүрөттөгүдөй мына банк аркылуу сизде счетко акча алсаңыз болот. Мына бу жерде бизде сүрөттөр бар, көрсөңүз болот. Чындап эле адамдар алып атышат муну дайым эле. Мына мондой жакшы 100 миң же айталы 20 миң, 30 миң деген акчаларды, айлыктарды көрүп турсаңыз болот. Же 10-15 миң. Эми бул сиздин киришкениңизге жана убакыт бөлгөнүңүзгө жараша жана жөндөмүңүзгө жараша чыгып турат. 5-6 миң алгандар да бар, 10-15 миң алгандар бар, 20-30 миң алгандар да бар. Жана 5-6 миң алып, ишенип, 20 миң, 30 миңге умтулуп жетип алгандар да көп. Бул иштин жеңилдиктери, кандай жеңилдиктер бар көрүп кетели. Сиз бул ишти жакшы жасаш үчүн, жакшы акчаларга чыгыш үчүн сиз супер сатуучу болууңуздун кереги жок. Товар көтөрүп, каталогдорду көтөрүп, көптөгөн товарларды, сумкаларды көтөрүп жүрүп сатышыңыз шарт эмес. Бирок сиз муну жакшы көрсөңүз, албетте буга эч ким тыюу салбайт. Бул ишти да кошо алып кетсеңиз болот. Эгерде интернетке дагы буга да кызыксаңыз, экөөнү тең алып кетсеңиз болот экен. Бирок ушундай болушуңуз шарт эмес. Экинчи нерсе, сиз күчтүү бизнесмен болуп, бүт бизнестерди билип, аябай кыйын бизнесмен болушуңуз шарт эмес. Буга биз үйрөтөбүз, жардам беребиз. Бизде жөнөкөй эле бизнесмен болгон эле канчалаган кожокейлер, студенттер эле бизнес кылып акча таап атышат. Ал эми сиз крутой бизнесмен болсоңуз, тобокелге барыштан коркпосоңуз, бүт бизнесмен катары иштерди уюштура билсеңиз, албетте биздин бизнес дагы сиз үчүн сонун мүмкүнчүлүктөрдү берген. Офис ачуу, ушул сыяктуу бриллиант директор болуу деген дүйнөлүк масштабтагы глобалдуу бизнесте бизнес кылсаңыз болот. Мисалы үчүн биздин кадимки бизнесибиз бар жана тармактык ушул бизнесибиз бар. Кадимки бизнеске караганда бул бизнес чоң экенин көрүп, кадимки бизнести нууна түшүрүп койдук, адамдарга тапшырып койдук. Өзүбүз болсо ушул бизнести эртеден кечке жасап атабыз. Анткени бул бизнесте акча кадимки бизнестен да чоң жана бир Кыргызстан менен чектелбестен дүйнө жүзү менен бизнес кылсак болот экен. Сиз оратор же адамдарды өзүңүзгө тарта билүү, өтө күчтүү сүйлөй билишиңиз шарт эмес. Бизде андай адамдар толтура эле, ошондой эле адамдар акча таап атышат. Бирок сиз албетте оратор болсоңуз, адамдарды тарта билсеңиз, бул сизге чоң плюс болот. Албетте андай болсоңуз да биз менен иштешсеңиз болот. Бирок бул эң негизги шарт эмес. Бул кошумча сизге плюс болот экен. Жана менин тааныштарым жок да, кимге сунуш кылам, кимге айтам дегендер болушу мүмкүн. Сиздин тааныштарыңыздын саны өтө көп болушу шарт эмес. Албетте тааныштарыңыз көп болсо бул дагы чоң плюс, бирок болбосо эч коркунучу жок. Бир аз жайыраак, бирок натыйжага жетсеңиз болот. Интернет аркылуу көптөгөн тааныштарды таап, интернет аркылуу көптөгөн досторду, тааныштарды таап, ушул бизнести жасай берсек болот экен. Бизде андай мисалдар да толтура. Мисалы үчүн Россиядан келип, көп жыл Россияда жүрүп, бизде интернет аркылуу Кыргызстанга келип иштеп отуруп ийгиликке жеткендер толтура. Кийинки жеңилдиктери, сиз үйдөн иштесеңиз болот. Үйдөн отуруп, үйдө балдарыңыз менен декретте отурганча бала менен иштесеңиз болот. Жана мындай адамдарды көп эле көрөм, менин командамда, менин группамда мындай адамдар көпчүлүгү эле ушундай абалда деле иштеп отуруп 50 миң, 60 миң арасында 90 миңге акчага чыккандар бар. Наставник жардам берет. Эгерде сиз колуман келбейт, кыла албаймбы десеңиз, наставник, жанагы наставниктердин командасы бар. Жана көптөгөн ушул бизнесте иштеп ийгиликке жеткизи келгендердин группасы, WhatsApp'та группасы, сабактар болуп турат. Ошол наставниктен колдоо көрүп отуруп, жана биздин видеолордон көптөгөн нерселерди үйрөнүп отуруп, сөзсүз түрдө ийгиликке жетсеңиз болот. Колуман келбейт деп аткан жериңизден өзүңүзгө ишенип кала турган сонун сабактар бар бизде. Ошондой эле бул даяр система, даяр бизнес. Эмне кайсы жактан кайсы товарды алып келсем, Кытайдан кайсы товарды алып келсем, ала өтпөйбү? Көп өтүп кетсе, ошончо товарды кантип алып келем, каяктан карызга акча табам, ошончо товарды мен складта кармашым керек, шунун баарын уюштура аламбы деген көптөгөн суроолорду чечип отурушуңуздун кереги жок. Анан бул бизнесте токтоп калдым, кантип өсөм, кантип чоңойтом, кантип бул адамдарды башкарам деген суроого сизге жооп берчү жогоруда наставниктер бар, жана мага ошон лидерлер, директорлор бар. Алардын тажрыйбасы чоң, ошол адамдар сизге бүт үйрөтүп турат, бүт сизге даяр кылып койгон. Компания өзү дагы көптөгөн суроолорду жеткирип берүү деген суроолорду көптөгөн логистика, бухгалтерия, юротдел, программисттер, ошогон көптөгөн системаны сизге даяр кылып койгон. Сиз ошолорго башыңызды оорутуп отурбай, юристтерди ишке жумушка алып отурбай, бухгалтерлерди жумушка алып отурбай, өзүңүз нолдон чакан бизнестен баштап чоң бизнеске айландырып алсаңыз болот экен. Чоң бизнеске айланганда дагы бухгалтерлерди башкарыштын сизге шарт эмес болот. Эми ушундай сонун мүмкүнчүлүктөрдү көрдүңүз, ишти баштоо үчүн сизди чакырган адамга, наставникке кайрылыңыз, убакытты кетирбеңиз, текке кетирбеңиз, дароо кайрылып, көбүрөөк маалымат алып, ушул бизнести тезирээк баштаган аракет кылыңыз. Өз алдынча катталбаңыз, Фаберликтин мына сайтына кирип катталып албаңыз, жана өз алдынча офиске барып катталып албаңыз. Анткени дегенде сиз анда бриллиант командасына түшпөй каласыз. Эгерде сизге бул видеону сунуш кылып аткан болсом, көпчүлүк учурда бул бриллиант командасы болуп эсептелинет. Бриллиант командасында бизде гана толук интернеттен үйдөн отуруп иштеп, чоң айлыктарга чыгуу үчүн бүт шарттар түзүлгөн, кыргыз тилинде дап-даяр видеолор бар. Азыркы учурда Кыргызстанда кыргыз тилинде бир гана бизде ушундай үйдөн отуруп, үйрөнүп отуруп, үйдөн отуруп, сабак өтүп, үйдөн отуруп, адамдарга сунуш үчүн өтүп отуруп, ийгиликке жетүү үчүн бүт шарт бизде гана бар. Андыктан башка жерге катталып албаңыз, башка командага түшүп калбаш үчүн Фаберликтин сиздин жаныңыздагы Фаберликтин офисине барып катталбаңыз.
жана бирөө катталган сунуш кылса дагы ага катталбаңыз. Сизге ушул видеону ким берген болсо, ошого гана катталыңыз. Жана Бриллиант командасына тиешеси барбы текшерип гана катталыңыз. Faberlic.com сайтына да кирип өз алдынча катталбаңыз, анда сиз биздин командага тиешеси жок болуп каласыз. Демек, биздин видеолордон пайдаланып, биздин сабактардан пайдалана албай каласыз жана интернеттен кантип иштешти билбей калышыңыз мүмкүн. Бизде гана 400гө жакын видео бар мына, иштин сырлары боюнча бүт таптаяр видеолор бар. Ошол себептен биздин Бриллиант командасы менен бирге иштеңиз.